Biz SOS өлкөсүнө кирген медиктердин конгрессин өткөрүп атабыз. Бул жерге азыркы билесиздер, эң чоң крупный академиктер Россиядан келишти, Казакстандан келишти, Өзбекстандан келишти, башка өлкөлөрдөн барып жактан келишти да, Азербайжандан келишти. Ушул СОСко кирген өлкөлөрдүн баардык ученыйлары азыркы келип 3 күн ичинде бизде болуп аткан сердечно-сосудистый жагынан проблемалардын баардыгын ар бир өлкө кантип ушу жеңип өстү. Мен үчүн дегенде сердечно-сосудистый заболеваниялар 52% өлүмгө алып келет. Неинфекционный заболеваниялардан 80% алып келип атат. Ошолорду кантип биз күрөшүп, кантип билебиз. Мынакей 20-жылы билесиңер, ковид убагында биз дагы баардыгыбыз биригип, ушул ковидтен кантип чыгабыз дегенде бири-бирибизге жардам берип аттык, протокол лечениясын менять этип аттык, методикалар менен аттык, бири-бирибизге вакциналарды берип аттык, ковидти жеңип алганбыз. Ошондой болуп дагы азыркы кезде биз сердечно-сосудистый заболевание боюнча СОС өлкөсүнө кирген өлкөлөрдүн баардык медиктерин биригип атабыз. Ошондой эле ар бир мына фармацевтический жагынан дагы өнүгүп аткан болуп атат. Ар бир ооруга жаңы лекарстволор дагы ойлонуп табылып атат. Ошолорду дагы бүгүн предлагать этилет.